kımbat, ene merim, ene süyü, ene urmat, ene ulu, ene sulu, ene nazik, dүйнөдө ene gana бийик турат демекчи. Балдар, бул чыгарылышты энелерге арнайбыз. Себеби 20 май энелер күнү. Эне деген 3 тамгадан турган ыйык сөз. Кандай гана улуу сөз. Мага бул дүйнөнү кооздукка эне бөлөп тургандай сезилет. Айткылачы балдар, энебиздин жүрөгү кандай деп ойлойсуңар? Апамдын жүрөгү назик жана жумшак. Апамдын жүрөгү ар дайым мендеп согот. Апамдын жүрөгү дем алганды каалабайт. Апамдын жүрөгү бизге кызмат кылып келет. Бирок эч качан акы төлө дебейт. Аруна, айтып койчу кызым, апаңды эмнелерге теңейсиң? Мен апамды айдын сулуулугуна, күндүн жылуулугуна, таң нурунун тазалыгына, гүлдөрдүн жыттуусуна, жылдыздардын жарыгына теңеймин. Энелер үйдүн куту, жашоонун маңызы, ааламдын түркүгү. Сиздер бар үчүн жашоо жарык, айлана кооз, күндөр кызыктуу. Жашоого алып келген тумарыбыз, кыйшайсак түзөтүп турарыбыз сиздер. Жашоонун өзөгүн түзүп, түйшүгүн көтөрө билген ааламдын көркү апалар экен. Эне сага кандай мактоо жарашат, эне сенден ким сыймыкты талашат деп Насирдин Байтемиров акын агайыбыз түйшөлгөндөй, энелерге арнап канчалаган жагымдуу сөз, жылуу мактоолорду айтсак дагы аздык кылат. Андыктан энелер айтылып бүтпөй турган дастан, жазылып бүтпөй турган роман десем жаңылышпайм. Ардактуу биздин апалар, 20 май энелер күнү майрамыңар менен. Балдар, силер билесиңерби, биздин райондо Ак Сүмүтү Кыздар Федерациясы иштеп келет. Кыздардын укугун коргоп, туура багыт берет. Тазалыкты сактоого, энелерди даңктоого Ак Сүмүтү Кыздар Федерациясы дайыма үндөп келет. Көп ойлонуп келечекти карайбыз. Энелерди биз да сыйлап багабыз. Ак Сүмүтү Кыздар Федерациясынын уюштуруучулары менен сыймыктанып, ыраазычылык айтабыз. Ошондой эле келечекте кызматташууга даярбыз. Токтосун Тыныбеков мектебинин окуучулары ар дайым энелерди баркташат. Мугалимдер менен бирдикте көркөм окуп, сүрөт тартып, видео ролик жасашат. Анда кезекти Тыныбеков мектебинин окуучуларына берели. Энелерди даңктап сыйлаган куттуктоолорун көрөлү. Менин чоңайым кыкыйбам сунай. Ал үйдө сүйүктүү апа, меримди чоңайне. Энелик даңк медалынын эзи. Ал эми мектепте болсо эң алдыңкы мугалим. Эл агартуунун отличниги. Мен чоңанем менен сыймыктанып келемин. Ошондуктан өзүм терген гүлдү чоңанеме белекке беремин. Чоңанем майрамыңыз менен. Рахмат кызым, бактылуу кыз бол. Апамдын бир күндүк жумушу аябай көп. Кир жууп, нан жаап, тамак бышырып, бизге кам көрөт. Мен али кичинекей болсом да, чоң жумуш жасай албаймын. Апам гүлдөрдү сүйөт. Апамдын жакшы көргөн гүлдөрүнө суу куюп, сүйүнткүм келет. Сизди жакшы көрөм, апа. Сизди сүйөм. Сизди сыйлайм ар дайым. Бактыбызда бар болуңуз, апакем. Бараңыздар менен энелер жана апалар. Чоңане. Siz men üçün dünyada en kımbat adamsınız. Men sizi жақсы көрөм. Мен да сени жакшы көрөм, кызым. Өмүрүң uzun болсун. Апа!
Apa. Ol kızım. Apake bay sen bana kuyup durgan kandaysın. Çoğu yılında koyuna kalsam ben sana. Kımbatın tadayımın. Apake bizim aklımızda çok yaşa. Apa bana iyi canım. Rahmat kızım. Apa bana hırsız var. Apağız bizim kulağımız. Rahmat kızım. Apağız bizim kulağımız. Rahmat kızım. Apa biz sizi yaxşı görürüz. Bayramınız menен. Rahmat kızlarım. Men de sizi yaxşı görüm. Menin uyumda mağa özgürce mehrimin tökkan jarıkер, kechirimdүү эки адам бар. Алар апам жана эжем. Апа 17-may энелер күнү майрамыңыз менен куттуктайм. Келечекте эжемин дагы эне болуусун билем. Ошондуктан эжеми ар дайым коргоп келем. Апа майрамыңыз менен мен сизди жакшы көрөм. Men de seni yaxşı görürüm. Apa 17-may eneler günü menen men sizdi kutluktayım. Biz siz üçün ırjattağanbız. Düğünde tırıştık bolsun. Allah'ım sizdi koldasun. Yaşoğuma jarık keltirgen. Apakem aman bolsun. Asılım mendin apakem. Derdikten gülgeten. Tan sizdi kupantıp. Aksıdın daktaymen. Apa ciddi başkaça akkan suda tapadan. Aşağılarman canday. Menen apam başkaça. Apa yüreğimden tumarısın. Apa yüreğimden çınarısın. Ve işleri tabanımdan astındağı. Gülüp durçu gülmündağın gül siyahtı. Apa ben sizinle sıymıktanam. Yaşoda jalan yaşlılıktardı kalayım. Apa ben sizi yaxşı görüm. Apa siz biz için soluduz. Apa siz bar için biz ayavay baktılığız. Apa ömrünüz uzun olsun. Deli soğuz çın olsun. Hiç kaçan orbanız. Apa işte 17-may apalar gününden okuttayım. Men de sizlerdi ayabay yaxşı görürüm. Bardı. Сүрөт тартуу боюнча эжекеси Бактыгүл Айпериге кеңеш берип иштеп келет. Сүрөтчү кыз майрамдык маанай тартуулап, апасына сүрөт тартып берет. Кана балдар келгиле, аткан таңды көргүлө. Белек жасоону үйрөнүп, апаларга кооз белек бергиле. Salam dostlar, yakında eneler mayramı. Ben özümün apama belek jasayın dep çeştim. Bizge gerektirilүүчү buyumlar, idiştin коробкасы, түстүү кагаздар, скотч, клей, жана кайчы, карандар. Men белекти коздош үчүн мындай лентаны колдонойн деп чечтим. Достор, алгач мен коробканын сыртын түстүү кагаздар менен коздоп алам. Достор, men bu коробканын сыртын кактус менен коздоп алдым. Бул жагын калтырып койдум. Бул жагын гүлдөр менен коздоганга аракет кылам. Достор, биз гүл жасаш үчүн мындай түстүү кагаз керек. Аны эки бүктөп алабыз. Бул жагын кичине кырып алабыз. Анан бул жактарын кыркып кетебиз. Мен ушул жерге чейин кырып койдум. Жыйынтыгында мындай гүлдөр болуп жасалат. Мен коробканы коздоп чыгып жатам. Мына достор, менин белек сала турган нерсем даяр болду. Ичи бош, ичине каалаган нерсеңерди салып, белек кылып берсеңер болот. Мен апама бунун ичине открытка салып берейин деп чечтим. Ак Сүмүттүү Кыздар Федерациясы менен бирдикте биз баарыбыз энелерди даңктайбыз. Энелердин мээнетин биз актайбыз. 20-май энелер күнү менен куттуктап, бардык энелерди сыйлап мактайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.